Так, достар, мо жол менен келдик. Бияк момундай природа. Мо узоолордун арт жагы Казакстан дейт уже. Биз биякка кетип баратабыз азыр. Ушул жол менен кетип баратабыз. Биякта момундай вывеска турат. Рейна Кенч деген ушул фермага баратабыз буюрса. Так, бияк ошондо Ысыкөл областы кайсы районго кирип калат? Ак Суу району ба? Ак Суу району. Ак Суу району. Кайсы айылга келип калдык? Тепке айылына. Тепке айылына келип калдык, э? Рейна Кенч деген фермага кетип баратабыз азыр. Ибунгарадан түшүп калдык. Ибунгарада. Так, фермага келип калдык. Момундай болгон сарайлар, сыртынан көрүнүш. Барганга чейин сабырым чыдабай баратат. Жеткенге чейин. Так, достор, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу. Мо Ангус уйларга келдик, көлдө Рейна Кенч. Асыл тукум ушундай чарбачылыгына келдик. Бияктан көп буйрса 3-4 бөлүк видео тартабыз. Андыктан ар бир видеону көргүлө деп совет берет элем, сунуш кылат элем. Биякта мо Ангус уйларды бир тартабыз буйрса. Азыр биринчи эле. Биякта мо сарайдын ичинде жылкылар бар экен, жана байгеге чапкан күлүк жылкылар, анан отдельный откорм бар экен, анан отдельный. Нар жакта мо кырда жана койлор жүргөн. Монда койлор жүрөт. Бул койлор боюнча отдельный видео кылып 4 видео тартканга аракет кылабыз. Андыктан видеону өткүзбөй башынан акырына чейин көрүүнү сунуштайм, достор. Себеби бул видеолор ошо силер убакыт кетирип көргөнүңөргө стоит деп ойлойм. Андыктан баштай берели. Так. Ассаламу алейкум, Айбек баке. Алейкум ассалам. Иштер, ден соолуктар? Жакшы, жакшы. Мына биякта Ангус уйларынан азыр интервью алайлы сизден. Айбек баке, бул Рейна Кенч биз жолдон окудук. Ушул жөнүндө айтып кеткиле. Кандай эмне болгон, кандай кызматтар, эмне деги эмне. Мен өзү элдин баары эле көрүп силерди тааныйт уже интернеттен, башка телевизорлордон баарынан көрүп атат. Рейна Кенч чарбасынын бакта башкы мал доктору жана ошондой эле жетекчисимин. Бул чарбаны түзгөн биздин өзүнүн атабыз менен энебиз. Рейна Кенч деп аталып калган биздин ошо бир тууган бир жалгыз эжебиз бар, ошонун аты Рейна. Кенч болсо орус тилинде байлык деген эге ошо мааниге ээ болот да. Анан бул 1995-жылы түзүлгөн чарба. Өзүбүз негизи Союздан тарагандан кийин ушу Үлүшкө айылдан 5 чакырым алыстыкта бир Союздун чарбасынан бир кашар тийген. Ошол айылдан биз көчүп келип бияка турукташып жашап калганбыз да. Ошондон бери түзүлүп жана улап келаткан ушул чарбаны биздин атабыздын эмгеги чоң, апабыз экенин. Анан азыр бүгүнкү күндө биз 5 тармакта иш алып барабыз. 5 багытта. Бул эт багытында ушу сүт, эт багытында Абердин Ангус асыл тукум уйлары. Жана ошондой эле улуттук салттуу ат оюндарындагы жорго түрүндөгү асыл тукум жорголор чет өлкөдөн алып келинген жана бизде биякта туулуп өстүрүлүп чыгарылып ушу Кыргызстандагы жайылтып аткан тукуму да. 3-үчү багыты болсо багбанчылык, 4-үчү багыты болсо үйрөнчүлүк чарба. Ошо талашчылыкта ушу Кыргызстандагы бул биздин Ысыкөл өрөөнүндө кандай уруктарды биз өзүбүз тажрыйба катары сээп, көрүп, ушул кайсынысы кандай жакшы болот, ошону көрүп туруп анан элге жайылтуу максатында. 5-чи багытыбыз болсо бул агротуризм. Агротуризм. Бияка туристтер да келет, э? Өзүбүздүн чарбабызда биякта жатакана бар, отель бар. Анан ошондой эле ресторан бар. Биякта ушу чет элден келген туристтерге биздин дыйкандар, чарбакерлер кандай жашоо турмуш өткөрөт жана эмне менен алек болот, ошону биз даана баягы жашоо чагылдырып көрсөтүп бересиңер, да. Жакшы. Ошондой иш алып барабыз. Анан азыр силер Так, азыр ушул видеону мына уйларды эле кылайлы, кийин уйларды тартайлы, андан кийин жорголорду отдельно тартайлы. Бул уйлар боюнча эми сүйлөп басып айтып бере берсиңер эми. Бул уйларды атабыздын өзүнүн
проектиси менен ушу өкмөт колдоп, буларды 2013-жылы проект өкмөт колдоп берген USAID тармагынан. Анан бул эт багытында Абердин Ангус породосын Америкадан 100 баш 10 айлык торпокту сатып келгенбиз да. Ошого өзүм барып ушулардын баарын тең тандап алып келгенмин. Бүгүнкү күндө уйлардын таза тубары 200 башка жетти. Жана ошондой эле жылда 100дөн ашык төл биздин Кыргызстандын жарандарына, чарбакер дыйкандарга сатабыз. Бүгүнкү күндө бардык сатыктын баардыгы тең бүттү, бирок чоң уйлардан сатыкка коюлган чоң уйлар бар. Ушунун арасынан да ким көңүлү болуп, ушул алам дегендер болсо, ушул уйлардан сатылат негизи. Ошондой иш алып барып атасыңар, ошондо элдин баарына эле кызык. Азыр эң эле керектүү суроону берейин. Канчадан ошонун баасы канчадан, мисалы үчүн чоң канча 1-2 тууган уй? Биякта бүгүнкү күндө негизи биздин сатык 1-октябрдан башталган. Бүгүнкү күнгө чейин бир топ уй сатылып кетти. Бирок ошондо деле бүгүнкү күндө азыр 170 баш бар даана. Азыр ушул жерде силер көрүп аткан жерде. 170 баш бар. 170 баш бар. 300 сомдон 350 сомго чейин тирүү салмагынан сатылып башталган. Тирүү салмагында. Азыр даана баасы 350 сомдон болду. Эмнеге дегенде курсактагы музоолору жана ошондой эле уйдун салмагы да чоңоюп кетти да. Ошого байланыштуу баягы жазгы туут кылам дегендерге болсо, даана бооз уйлардын баасы 350 сомдон тирүү салмагы. Тирүү салмагына, ошондо примерно канчадан болуп калды? Мисалы үчүн, могул биринчи туут уйду алсак, примерно канча жүк басат ал? Биринчи тууттун баалары бир 120 миң, 130 миң сомго барат. Бирок бүгүнкү күндө биринчи туут уйлардан калган жок. Эмнеге дегенде күздөн бери саттыкта көпчүлүк элдин баары эле салмагы азыраак, анан жашыраагын алабыз деп ошо көбүс жашырактарын сатып кетишти да. Музоолор сатылбайт бияктан? Музоолор сатылат. 2 айга чейинкилери 40 миң сомдон сатылат. 2 айдан өйдө 6 айга чейин 70 миң сомдон сатылат. 70 миң сатылат, Бардыгын тең өзүнүн жеке асыл тукумду тастыктаган өзүнүн мындайча айтканда паспорту болот да булардын. Ата энеси теги бардыгы тең жазылган. Ошондой кагазы менен беребиз. Так, достор, бул ангус уюн элдин баары эле билебиз, бул что жана ресторандардагы кымбат баалуу стейк ушул уйлардан чыгышынан элдин баары эле билиптүү. Бул уй жөнүндө маалыматтын деле кереги жок деп ойлойм. Бул уйду кармап кантип неме болуп аткан шарттарын, мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп бересиз байбекке? Так, ошондо булар бияктан от жейт, акыр. Бул акыр. Бул акырдын ыңгайлуулугу, өзү бул байланбаган мал да. Булар бош жүргөн мал, бул Шотландиядан, түйү Шотландиядан чыккан. Бирок түпкү теги бул жапайы мал, бирок Шотландия өзүнүн жеке баягы үй жаныбар уyu, өзүлөрүнүн уyu менен буларды аргындаштырып, ушундай бир асыл тукум мал чыгарып койгон. Биздин Кыргызстандын шартына өтө ылайыктуу да. Эмнеге дегенде булар тоо ташка да өтө мыкты жүрөт. Тоо ташка да, жайлоого чыкканга. Тоюттан ылгабайт булар. Тоюттан ылгабайт. Суукту абдан чыдамдуу. Мисалы үчүн бизде өзү Хан Теңири сар жаз деп коет, өзү кышы бою алыскы жайыттарда. Ошол жерде кышкысы -32-35ке чейин чыгат. Ошол жакта да биз калтырып, аяктан да бир тажрыйба аркылуу көргөнбүз. Аякта дагы бар мал. Анан бүгүнкү күндө биздин бул асыл тукум чарба болгондон кийин элдерге баягы көргөзмө катары, элдерге төл улап бергенге биякта өтө мыкты шарттарды түзүп атабыз. Баягы илгерки союздагыдай бизде бүгүнкү күндө кукуруза жана эспарсеттин сенажы да. Сенажын басабыз. Кышкыга бул биздин малга тоют катары. Эндегиси жазгысын булар төл башталгандан баштап күзгө чейин булар биздин ошо алыскы жайтка кетет. Алыскы жайыт бияктан 150 чакырым. Ошо 150 чакырымга буларды биз айдап барып, кайта айдап келебиз. Эчтең болбойбу бияка барып келгенге? Эч нерсе болбойт, ошо барып жүрөт. Бирок биздин баш төлдүн малдын башы көбөйгөнүнө байланыштуу быйыл эми көбүрөөк сатканга аракет кылып атабыз. Эмнеге дегенде бизге тияка айдап барып, айдап келиш кичине бир аз ыңгайсыздык жаратат. Орчулук жаратышы мүмкүн. Эмнеге дегенде булар төлдөгөндө өзү бир 350 башка чейин чыгып кетет. Ошону айдактан кичине кыйналышы мүмкүн. Ошондон бир азыр дагы бир 50 башын сатсак, ошондо бир 150-сү, 140 калса бизге чакан ошол жетет. Ошондо баардыгын тең баягы сапатын мыкты кылып багышка биздин өзүдө шарт бар. Эми азыр ошол уйду сатып алдык, мен сатып алдым. Менде момундай укмуш шарт жок да, мисалы үчүн мен өзүм чүчүктөн болом. Бизде мындай эспарсет жок. Бизде жүгөрүнүн
жанагы чөбүн жыйнап алабыз биз. Саман, будайдын саманын, беде. Бизде ушул жөнөкөй эле чөп деле барабыз, эми жөнөкөй чөп асандан толуу жерлерден. Анан чөл жерлерде, тегиздик жерде чөп деле жок. Беде ошо макапая деп коет бизде ошону. Ошол бар. Анан саман. Ошондо ушул чөптөр менен баксак болобу буну? Кандай болот? Бул биздин сценарий басып багып атканыбыз өзү 3-чү эле жыл. Бирок буга чейинки биринчи келген жылдары булар ушул силер көрүп аткан могу тоо этектерди эле кышы дагы, жайы дагы ушундай эле жерде жайылып эле анан бизден кыштап чыгып кеткен 2 жыл болду да ошондой. Бирок акыркы жылдарда эле биз баягы малдын саны көбөйүп кеткендигине байланыштуу эле ушу сценарийди басып анан кышкысын ушундай эле кармап атабыз да. Азыр бул эмне ошондо? Бул азыр синаж, бирок саман менен аралашкан. Саман менен аралашкан, жүгөрүнүн синажы. Синаж. Ушундай сапатта. Эң жакшысы булар ошо тоюттан ылгабайт да. Жей берет эмне болот? Кандай берсең, ошону жей берет да. Биздин баягы сүт багытындагы же болбосо биздин жергиликтүү уйлар барго, бир аз тандап жейт. Тандап жейт. Бирок булар ошонусу ылгабай жеген. Ошонусунан биз абдан кубанабыз да эмне дегенде. Ооруга кандай экен булар, Айбек ака? Ооруга баягы чет элден келген мал деп көп эле чочулашы мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү өзүбүздүн эле баягы калыптанып калган тукумдар бар го биздин уйларчы. Ошолорго кандай дары дармек сайсак, буларга деле ошол эле дары дармек сайып эле ошондой эле жайытка чыгып жүрөт булар. Жакшы экен анда. Азыр эмне кылып атпын? Кайда атат? Азыр биз булардын баягы кышкы обработкасын кылып атабыз. Эмнеге дегенде ысык суук сарай ошого байланыштуу баягы биттебеш үчүн алдын ала биз профилактика жүргүзүп атабыз да. Баягы койлорду илгери кубка деп койчу эмес беле. Ошол сыяктуу эле буларды биз дагы неоцидол креалин менен обработка кылабыз да. Азыр жазга таман биттеп уй кыйналбаш үчүн. Азыр эле заранее эле. Биз алдын ала эле кылабыз да ошондойлордучу. Жакшы экен анда. Так. Достор, бул уйларды көрүп көзүң кубанат. Сезимди айтып передап айтканга сөз жок просто. Бул уйларды көрүп. Азыр ошону бияка камайбыз. Нар жакта могу загонго. Анан бирден обработка кылат экенбиз тиякта. Ката могу жерде. Даярдап атабыз. Сен эмнебесиң бек алда? Бул жак ат көрүнгө да керек ошокту дагы. Берет жагы. Так, bundan канча грамм болду ошондо? 20 граммдан 10 литрге 10 грамм. 10 литрге 10 грамм, аз бияка 20 литр коет, Аз бияка 16 литр киргизет, эмнегеден кичине күчтүрөөк кылыш керек да. Дозасын көбүрөөк кылабыз, көбүрөөк кылганда ошондой эффект жакшы болот. Илгерки эле креалиндин неоцидол, креалиндин ролун ойдойт да. Кийинки чыккан дарылар да. Силер ушундан чачасыңар, Биз ушундан чачабыз. Негизги эле азыр кийинки убактагы неоцидол дагы бир 2-3 түрү бар. Ошолорду колдонуп түшөт да. Так. Могу эле чачып коебуз. Күндөн жакшы көрүнбөй калды окшойт. Ошентип эле общий. Общий эле чачабыз, белин эле. Ошондо белине чачып атабы муну? Толук суу коюна чачат да бардыктан. Ушул биз камап алып чачканын себеби барбай калышы мүмкүн дарычы, бирок ошо уй бири менен сүрүлүшүп атып эле анан сиңирип алат да денеси. Мындай негизи тиги өзү раскол менен бирден бир чачсаң болот. Бирок алып чубай берип ары чыгып кеткенден күндүн нурунан курап кетет бул. Ошон үчүн мындай. Азыр биякта себеп койсо бири-бирине шып алып моинтип, сиңет да. Оо. Анан турат бул дагы 15-20 мүнөт туруп.
анан чыгат. Биякта бири-бирине өткүзүп, жакшылап сиңирип. Ошондо гана жыйынтык болот да, антип берсе жакшы эффект болуп калат да. Бунун башынан эле чачпайт, калган баарын чача берет. Бардык жерден чача берсе. Эч нерсе болбойбу? Көз-көзүнө тийсеси кол. Көзүн булар жабат да. Айбек беке, мен мына базарларда мал базар тартып жүрүпчү. Ангустарды көрүп калам да. Моулар ангус болуп турат да, кебетесинде көрүнүп турат, жоон болуп мондай. Анан башка элдер кармаган ангустар жана биздин шүдүңүлөргө окшоп эле Өң эле кара болбосо. өң эле кара болбосо, өзү биздин эле уй болуп калды го, эмнеден? Ал эми азыр бизден мисалы үчүн эркек букачарларын көп алып элдер алып кетип атат өзүнүн өрөөндөрүнөчү. Анан ошоктон биздин жергиликтүү уйлар менен аргындашып чыккандардын булардын өзү кара өңү доминирующий деп коет да. Баягы 10 торпок түшсө, ошонун бир 8-өө кара чөк да, анан токолчу. Анан ошонун эле негизинде биздин балким элдер атасы ангуста мунун деп баягы туулган музонду ангуста бериши мүмкүн да. Атасы ангуста эле. Чынында бул таза кандуу ангустарды биз өзүбүз 2013-жылы Америкадан сатып алып, анан алып келгенбиз декабрда 2013. Анан ошондон бери көбөйтөбүз. Анан былтыр Австралиядан келген уйларды да Казакстандан барып сатып келдик. Австралиядан келген. Ал деле ангус. Ал да ушул эле мына ушунун эле арасында жүрөт. Мынаны кебетесин көрсөлөм мына. Жоон уй, жоон уй. Бою ошо биздин эле уйлардай. Өтө эле кодойгон эмес. Спокойно, буттары жоон. Мына могу жазга 2 жаш кунажы болот, букага жаңы кирген. Так. Жак каралайын, Жазга канча болот бул? 2 жаш болот. Жазга 2 жаш болот. Азыр 1,5 жаш, Пример. Мына азыр 1-2 айдан кийин бизде мартта төлөй баштайт. Негизи 2 жаш болот жазында. 1-2 айдан кийин уже 2 жаш болуп калат. 2 жаш болот, ошо букага толугу менен кирет булар. Буларда неме осеменение естественныйбы же искусственныйбы кандай? Бизде өзүнүн бука кошулчу убагы негизи июньдун 15-inde кошобуз. Жазгы төт кылыш үчүн. Бирок ошондон кысыр калгандарды биз искусственный осеменение кылабыз. Кысыр калып калгандарды? Күзүндө текшерип туруп, анан кышкы осеменение кылабыз. Эмнеге дегенде кийинки алармандар баягы үйүндө бага тургандар болсо, кышында төлдөтүп алып, жайлоого чейин өзүлөрү букадан колго бай кайра искусственный кылып качырып алыш үчүн ошондой кичине ыңгайлуу шарт беребиз да. Анткени көбүнчө жайында тууп кала турган болсо, башка баягы ангус эмес таладан эле бука секирип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн баягы элдерге балким бир декабрда же январда тууса уй, анан бир 1,5 айдан кийин кайра искусственный баягы жасалма жол менен уруктандырып алганга ошондой шарт бар да. Могу эле чача беребиз. Ылдый жагынан жакшы кармайт, ошоко салафан деле тыгып алсаңчы, Асылбек. Кол жагы. Айбек беке. Булар дайым азыр силерде кандай кармалып турат булар? Эмне жеп атат, эмне ичип атат? Азыр режимдерин полный айтып койгулачы, чтобы алган адамдарга. Булардын режими мындай. Эртең мененки 8-де чыгат. Эртең мененки 8-де бул тойтка келет. Ушул жалгыз гана ушул сенаж менен эле саман аралашкан тойтты жейт. Булар жем да жебейт. Болгон ушул бир түрдүү тойт азырчы. Бир эле түрдүү, Бир эле түрдүү тойт. Бул бирок ченелбейт, ушул толтура салып койсоңор каалаганча жейт. Ченелбейт, ушул акырда турат. Болду. Каалаганда келип жей берет, Кечинде кайтадан толтурабыз. Мына эртеңмен кайта өзлөрү каалашынча жей берет да. Азайса эле кайра толтуруп койсоңор. Азайса эле толтуруп коебуз. Сенаж менен саман эле аралаштырасыз. Бирок сенаж менен эле саман аралаштырабыз, бирок булар күнүнө баягы өзлөрүнүн курсагы тоюп, бир аз карайты толуп калган кезде булар өзлөрү көп деле жей албайт, 15-18 килограммга чейин жейт. Жанагындай биздин берки шүдүңүлөргө окшоп бөгүп калгандар болбойбу мында, мынтип карды даардайып андай союп алган андай болбойбу буларда? Эми ал уйлар мисалы үчүн жемди көп жеп алган болсо, же болбосо күздүн күнү картошка, ушул баягы ич көп тура турган же кекиртекке туруп кала турган баягы кесектүү нерселерди жеп алганда же кара бедеге кирип кеткен деле болбосо, андай көп кездешпейт бизде. Андай кездешпейт, Азыр мына алган элдер алып атпайбы? Ошондо ушул уйга кызыгып, таза кандай уйга. Бунан каяка бизден барбы? Ызбыт жактан барбы? Экспорт кылган жак барбы бизге?
Булардын негизи келечектеги биздин атабыздын максаты мындай болгондо, буларды жайылтып, ошо биздин мисалы үчүн Өскөл районунда бир 5 район болсо, ошо 5 райондун ошо жакынкы райондор менен жергиликтүү эл менен келишим түзүп, бүгүнкү күндө абдан жакшы иштер болуп атат. Булардын максаты биздин өзүбүздө биякта мал союлчу, мындайча айтканда цех болот. Кудайым буйрса мына жазда башталып атат. Анан ушулардан жергиликтүү уйлардан аңгус бука менен аргындашып түшкөндөрдү биз өзүбүз семиртүү жайына алып, анан ошону өзүнүн бир кондициясына жеткизип туруп, анан ошо бойнага алып барып союп, анан чет өлкөгө чыгарып этти кымбатыраак саталы деген максатта. Элден дагы биз ошол букаларын алганда кымбатыраак алып, базардан кымбатыраак алып, анан экспорт кылганга сарсан алып базарга алып барып турбай эле. Бирок бүгүнкү күндө деле андай Азыр ал пландар ишке ашып элек азырчы. Ал пландар бүгүнкү күндө төл абдан эле көп көбөйдү бул биздин райондордо. Бирок бул ангусту биздин Кыргызстанга баягы мындай жаңылык катары асыл тукум болуп келип атат да. Азыртадан эле колдону эле элдерден базардан эки эсе кымбатыраак алып кетип атат да. Азыр фактылар бүгүнкү күндө абдан жакшы жайылып атат да. Ошон үчүн элдерге баягы жардамыбызды бергенге, элдерге тукум таратканга ушундай азыр тукум уйлардычы. Азыр бул спрос чоң болгондуктан азыр анга невыгодно болуп калат антип сатып алганга. Андай азыр өз элди кымбат алып атат. Эл азыр өзү кымбат алып атат да. Анан бир кайсыл бир убакта бул элдердин деле малдын башы көбөйгөндө ошол деңгээлге өтүшүбүз керек болот. Бойнага кымбатыраак сатып, мисалга азыр бизде 300 сом болуп аткан болсо, булардын баасы Бишкекте мисалы үчүн стейк катары союла турган болсо, бир 750-800 сомго барат экен да. Ошол күндө деле бирок биз булардын баягы дүң баада бир 400 сомдон деле элден алып берген күндө деле элдерге абдан чоң эле жардам болот го деп ойлойм. Ошондой. Туура. Мен алайлы деп ушул уйга кызыгып аткандарга, ушундай асыл тукумга, таза кандуу уйга өтөлү, сандан сапатка өтөлү, 10 уйду сатып 3 эле ушундай уй байлайлы дегендерге номерди берип коесузбу? Беребиз. WhatsApp номерибизди берели, ошол менен байланышса жакшыраак болот. 0771 33 60 33. Анан байланышканда дагы кыска эмне максатта жазып атасыңар же эмне максатта байланышып атасыңар, ошону тактап суроолорду тактап алып туруп анан жооп берип суроо жооп алсак жакшы болот эле да. Сразу эле Айбек байке, мага ангус керек, канчадан болот, кайсы малды барайын, эмне кылайын да? Анын момундай ден соолук сурап, таякты сурап, эми кыргызбыз го силер анда. Ооба. Так, ошентип эле кармалат булар, суу ичет, жем деле жебейт азыр. Эки мал суу кайдап чыгабыз, эми кышкысын бизде баягы тоюп жагы болгон үчүн ушакта камайбыз да, анан жазында негизи мал тоого кетет. Музоолор такай эмип жүрөт. Музоолор деле көрүктүү. Достор, көрүп көзүм кубанат буларды. Жалал Абадтан 1000 километр басып жүрүп, бияка 1 сутка жол жүрүп келгеним, ошол кыйналбаган деле болуп калсын, муну көрүпчү, кыйналганын унутуп койсун. Жанагы 1 ай ит азапты көрүп, бир жерде иштеп, айлык алганда кыйналган күндөрүңдү унутуп койгондой эле. Бияка келип ушул уйларды көргөндө, жол басып кыйналып келгенин сразу эле унутуп койдум мен. Оюдун жоондугун көргүлө, жоондугун. Ушул уйлар 700-750 килограмм да. 700-750 килограмм, Тоорак уйлар, 4-үнчү тууттар ушундай да. Биринчи, экинчи тууттарың бир 450-500ге чейин. Өзү букалары тоннадан өтөт булардын, Букалар дагы бар, ошо 1 тонна алып болгон буканы көрсөтөбүз. Даана 985 килограмм бүгүнкү күнгө. 985 килограмм. 3 күн мурун таразабыз дагы бар биякта. Ар бир ай сайын биз номери менен ар бир малдын башын тартабыз. Айына канча килограммдан кошуп атат. Мисалы үчүн бул тиги семиртүү мал бордо жакта турган малдарды ошондо ай сайын тартабыз да. Бул уйлар тартылбайт. Бул уйлар баягы сатыкка келгенде эле элдер тандап, "Могулуйду тартып бересиздерби?" дегенде эле ошондо таразага тартып беребиз. Ошон үчүн мындай билебиз да канча салмакта экенин бул уйлардын. Так, буну аяктайлы. Достор, бул видеону аяктайлы. Калган видеолордо баарын көргүлө. Сөзсүз мындай видеону матайт кылбай баарын четинен көргүлө достор. Себеби ошол силер убакыт кетирип кеткен убактыңарга бул видео того стоит дегендей. Тынч болгула бар болгула достор. Азыр ат корумга кергеле жылкыларды, койлордун баарын тартканга аракет кылайлы. Салам алейкум барыңарга.